ушунча адамды заркакшаткандан корксун. Должностьта отурган тааныштары бар, сөздүн ачыгы. 2010-жылы жазалган документ болуп атат да. Бул билбестиктен доверенность берип сатыла баштайт. 6 жерде азыр квартирада турушат. Ошол үй бүлө жашаганын билесиз да? Билебиз. А Кучукова об этом ничего не знает. Это не говорит, айтпайт. Булчу. Негизги үйеси Кучукова. Кандай себептер менен өткөзүп берип коюп, башка адамга оформдетчи? Бизден документти сураганда жазатарда, мына нотариуска барып, мындай обязательствоны алып берген анан. Я тоже потерпевшая, мен деле жабыркалып отурам. Эч нерсеге татыбас бүтүм деп айтат анычы. Урматтуу жалпы Сокол медиа көрүүчүлөрү, биз буга чейин мына ушул келечек конушундагы үйүнөн чыгарылган үй бүлө боюнча материал тартканбыз. Ал үй бүлө бүгүнкү күндө Ала Тоо 2 конушунда жашап жаткандыгын да баса белгилегенбиз батирлеп. Мына ушул биз келечек конушундагы үйгө келип олтурабыз. Бул жерде 2015-жылы 2-декабрда сот аткаруучулар тарабынан бул үйдө жашаган үй бүлө чыгарылган. Биз келдик, мына ушул жеринен келип, кошуналарынан, ушул жердеги тааныш билиштеринин баарын сурап тактадык. Ушул жерде чын эле жашап кетишкенби, мына ушунун баарын сураганга аракет кылдык. Биз жерди 89 сентябрь алганбыз. Где-то 90-жылдары келдик ушул жерге. Булар, по-моему, 92-93 жылдары келди. Ошондон бери жакшы тааныйбыз, жакшы кошунабыз. Жакшынакай кошуна болуп, ынтымак-ырыс кешик болуп эле жашап жүрүшчү бала бакырасы менен. Анан билбейм эмне болуп кетти, ушинтип алдырып койушту үйлөрүн. Бул үйдөн чыгарылып атканда сиздер көрдүңүздөрбү? Мен лично көргөн жокмун, жумушта болчумун, анан неме уктум эми. Канча жыл жашаштыр ушул жерде? 93-жылдан бери канча жыл болуп калат ошо? 93 келген. 30-31 жыл болуп калыптыр. Ошондон бери кошунабыз, жакшы кошуналар, ынтымактуу болушчу, жакшынакай бала бакырасы менен. Азыр эми ар кайсы жерде жүрүшөт, ар кимиси ар кайсы квартира алып. Мен ушул жерде биз 3 жылдай ушул короодо квартирада жашап кеткенбиз негизи. Анан бул адамдарды биз аз болсо да жакшы билебиз. Бир туугандай болуп, ушулардын короосунда жашадык, бир жаман сөз уккан жокпуз. Анан канча жыл болду, бир случайно эле бул жака келип калып, бирөөлөрдүкүнө угуп калдык, ушундай үйүнө алдырып жиберишти депчи. Анан эми бул Гүлнур деген аялдын кылганы туура эмес. Биринчиден Кудайдан корксун. Ушунча бала чакасы менен көчөгө чыгарып коюптур. Эгерде көрүп жаткан болсо, бизди Кудайдан корксун. Биринчиден өлөрүн ойлосун да, өлгөндө Кудай алдында жооп берерин. Ушунча адамды заркакшаткандан корксун. Мен ошентип эле айтам. Саламатсызбы? Саламатчылык алдыга. Сиздин аты жөнүңүз? Менин атым Абдыкеримова Гүлсүн. Ушул жерде келечекте жашаганыма 20 жыл болду. Ушул Раис менен Назгүлдүн кошунасы болом. Анан эми баягы милиция үйүн бузуп алып чыкканда да келгенбиз. Коргогонбуз, колубуздан келбей калган. Анан эми Гүлнур деген бир досу, Карыпбек деген бир бала экөө алдап кетиптир. Булар аябай ак көңүл, жакшы адамдар да. Раис дагы, Назгүл дагы. 6 баласы бар. 6 жерде азыр квартирада турушат. Автомобиль болсо болом. Жакын 1-класстан бери чогуу окуйбуз. Канча жылдан бери ушул келечек конушунда жашайсыз? Келечек конушунда ошо 6 жашымдан бери турам ушу келечек конушунда. Азыр эсептесек 17 жыл болуп калды, 17-18 жыл. Ошондон бери биз 1-класска автомобиль менен чогуу барганбыз, чогуу окуганбыз ушу келечек орто мектебинде. Ошондон бери автомобиль биякта эле жашаган, бул үй бүлө ушакта эле жашаган көрүп турам. Ошо. Бул келечек 53-үчү үйдө, 53-үчү үйдө, келечек 12-53-үчү үйдө. Жашаган, анан кийинчерээк эле ошо биз мектеп бүтүп калган моменттерде эле ошо угуп калдык, ушинтип алданып үйүн алдыруу үйдө дегенчи. Демек сиз 6 жаштан бери таанысаңыз, 10-класс, 11-класста да көчүп кетишкен экен да, бияктан, кийин эле көчүп кетишти.
Сиздер эми бул жерде ошол үй бүлө жашаганын билесиз да? Билебиз. Бул маселе боюнча жабырлануучу тараптын ишенимдүү өкүлү төмөнкүдөй маалымат берди. Адвокат Бектурова Алтын Ахматовна ушул иш боюнча ишеничтүү өкүл болуп, Борончиеванын адвокаты болуп анан жүрөм. Ушул ишти башталганда эле. Биринчиден бул жер участок, талаш жер участок деп айта берели, жер участок. Кыймылсыз мүлк катары только жер участок болуп кетет. Мен биринчи очередь могуреки эме выписканы алып атам. Бул выпискада мынтип атат. Могуреки договор застройка менен, мына договор застройка деп турат. Убагында Кучукованын атында ушул договор застройка менен ушул жерди өздөштүргөнгө Свердлов райондук акимият токтом чыгарган. Ал токтомду ошол жазалма деп атышпайбы? Эми ал токтомду деген 2003-жылы жазап, 2003-жылы постановление чыгарып атат. Мына 264-чү постановление от 20 октября 2003 года дейт. Ким чыгарып атат? Эми муну деген Свердловский администрация, районный администрация чыгарып атат мынакей. Муну мен архивден алдым. Мында деп атат, Кучукова отказалась дейт. Жана могу жер участогунан. А Борончиева Назгуль Мытысовна бул жерди ошого берип атабыз деп атат да, земельный участок закрепить дейт. За гражданином деп туруп бул жерге жазып атат. Бекитиш керек болго. Да. Бул 2003-жылкы деп жазып атат дагы, бирок 2010-жылы жазалган документ болуп атат да. Ошо 2010-жылы жазалган документ кандайча? Мына Борончиев айтып атат, мен ал документти жазатканмын деп атат. Жазатканбыз, мына Мурзалиева деген эже мени деген тиги сен үйдө деген залогко кое тура тур. Анан кийин биз деген залогко акчаны деген кредит эме алганбыз, тиги бирөөдөн карыз алганбыз. Ошону кайра берип эле сен үйүңдү чыгарып бере калам дейт. Анан ошон үчүн ошондон бери мынакей 2010-жылы жазап коюп атат да, анан ошо 2012-жылдан баштап бул соттук териштирүү жүрүп атат бул боюнчачы. А Кучукова, извините, основной эме болуп атат да Кучукова. Кучукова үйүндө отуруп эле болуптур. Мен баягы эрекет туугандарым жакшы саналаштарымды киргизип койдум эле, алар жашап аткан болуш керек деп эч кандай камарап эле отура берет. Анан кийин эле караса эле, оказывается, соттун чечимдери чыккан бугачы. Шаардык соттун ал кезде Жаркеева деген судья муну выселять эткен булардычы. Жанагы эме боюнча булар залогко коюп атат да бирөөнүн үйүн. Документ жазап турупчу. Анан ошол эрекенин негизинде Жаркеева деген буларды үйдөн чыгарып атат, выселение кылыпчы. И все, и после этого получается с 2016-жылдан бери ушул процесс жүрүп атат да. А Кучукова об этом ничего не знает. Это не говорит, айтпайт булчу. Эжесине дагы туугандарына эч кимсине айтпай эле, бул өзүнүн кашасында жүрүп эле эшикке чыгып калгандан кийин анан ызычуу болгондон кийин анан ай кана деле келсе эле бул үйдө башка бирөөлөр жашап аткан болот. Ал башка бирөөлөрдүн деген же дарегин билбейт, же фамилиясы. То есть получается эч кандай неме жок да, бул колдон сатылышып эле бири арасында батыраак эме кылышат да, чтобы эме кылыш үчүн, изин жашырыш үчүн бул мошенниктер быстро улам бир кишиге оформление кылып коет да. Ошону менен акыркы күндө, мына бүгүнкү күндө моногорки земельный участокта, жер участогунда 2 номер бар. Идентификационный код мененчи. Госрегистр правильно делает. Госрегистр деген биринчи Кучукованын эмесин, тиги токтомун боюнча регистрация кылып койгон. Ал кезде деген госрегистр жок болчу, БТИ деген бар болчу. Ошол БТИ регистрация кылган да, договор застройканы. Ошол боюнча БТИ деген тоже в то же время госрегистр же был. Да. Это же госорган же. Анан азыр болсо на данный момент, вот сейчас получается на этом земельном участке двое сидят. Кучукова законный, эметиги мыйзамду ээлеп атат бул ээси. А Борончиева, получается, вот эта вот, которая подделала документы вместе с Мурзалиевой. Все, получается, на сегодняшний день ал колдон сатылып, на сегодняшний день мына собственно турган үйлөрүн, времянкаларын, бастырмаларын бүт бар сүтүп туруп, ордуна башка үй салып, башка бирөө собственник болуп атат. Ал боюнча биз деген сотко кайрылдык. Сотко кайрылып, жаңы ачылган жагдай менен да кайрылдык. В общем, короче, эме кылыш керек да, муну иштеп эле атабыз бул боюнчачы. РОДга дагы арыз бергенбиз по факту мошенничества. Ал боюнча деген да каралып атат, бирок иш эмесине чыга элек да, тиги
Биз көрсөтүп берип атабыз да, мошенник ким болгонун, мыйзам. Кайсы роодго айрылдыңыздар? Свердловская район администрациясы эметиги баштына чыгарганда Свердловский бул деген Свердловскийге кайрылат. Ошо Свердловский менен бүтүргөнбүз да, биз ошол жака жазып атабыз. Арызды деле тиги Свердлов районунун сотуна жазбай, бул жери боюнча токтомдор административный сот менен административдик сот менен карала турган окат, ошон үчүн аякка да караганбыз. Бүгүнкү күндө процессуальный срокко жабышылып атат да. Но извините, для Кучукова процессуального срока нету, поскольку ал билбей отурган. Мындан ары сиздердин кадамыңыздар кандай болду? Биздин кадамыбыз, если в отношении Мурзалиевой и в отношении Борончиевой будет возбуждено уголовное дело, иш козголсо, значит, получается, у нас сроки восстановятся. Иш деген бул боорукел иш боюнча бүт соттук чечимдердин баардыгын жокко чыгарганга аракет кылабыз. Себеби дегенде Кучукова катышкан эмес да, тиги сот билгенде эмес. Бир делонун ичинде 2 том бар экен, ошо 2 томдо бирөө да жолу катышпаптыр сотко. Кучукова основной жер участоктун ээси. Анан эми бүгүнкү күндө ал бул соттун мүчүлүштүгү себебинде запрос кылыш керек болчу. Осур кезде чакырып бул боо жер кимге таандык, кайсы кишилерге таандык кана бериле десе, может быть чыгып калмак ошол кездечи. Кучукова да чыгып калмак, ошон менен может быть токтолуп эле калмак. Анан ал боюнча деген мына бүтөт деп улам жана Мурзалиева деген улам звонить этип сүйлөшүп анан айтып атпайбы Мурзалиевачы. Мен документтерди жасаган эмесмин деп чыгып атат. А бирок кайра акчасын берем, сен тияка кызылдатпа, чуулдатпа, акчасын ана берем, мына берем, үйдүн акчасын жер участок алып берем деген неме болуп атат. То есть получается Борончиевага бүгүнкү күндө Кучуков айтат, келе менин жер участогумду, үйүмдүн акчасын бер десе, анан бул айласы кетип анан кийин чуркап атат да. То есть получается мунун мойнуна түшүп атат да. Азыр билесиңер, жер участоктун деген тиги баасы дагы көбөйдү, үйдүн деген тамдын дегендиги болсо наркы да көбөйдү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен мисалы үчүн азыр биздин дальнейший действиябыз РУВДнын прокуратура, если допустим эмени тиги иш козгосо, тиги кимдин үстүнөн, Мурзалиева менен Борончиеванын үстүнөн. Себебинде Кучукова арыз жазып атат да, могу Борончиева кирип менин деген жер участогумду ушинтип алдамчылык жол менен тиги документ жасап сатып деп жазып атат да. А бул Борончиев мойнуна алып атат да. Мен ошондой кылам деп. Мурзалиева деле айтып аткан. Мен мойнума алам, акчасын деле берем. Пожалуйста, кой тур, тияка бияка кызылдатпа деп. Анан ушул күнгө чейин чоюлуп келиптир. Эми азыр биздики ошол пока мы в стадии разбирательства судебного. Милицияга кайрылганбыз, анан соттукуна, ошол эки жака тең. Доверенности, биринчи доверенности жокко чыгарып атат. А биринчи доверенности жок да башка. Биринчи доверенности жокко чыккандан кийин ал ничтожный деп коет эми биздечи. Эч нерсеге татыбас бүтүм деп айтат анычы. Ошол эч нерсеге татыбас бүтүмдүн аркасы кийинки тиги бүт келишимдер, мисалы үчүн договор купли-продажи дейбиз, сатуу жана сатып алуу келишимдердин баардыгы жокко чыгыш керек. Негиз жок. Законда. Негиз жок да. Ну негиз жок, потому что если башындагы деген доверенность жокко чыгып атса, эч нерсеге татыбас болуп чыгып атса, калгандардын баардыгы эле жокко чыгыш керек да, по идее ошондой. Анан мыйзамсыз, анан эми жогорку сотко деген мен запрос жибердим. Разъясните, пожалуйста, депчи. Жогорку сотко эме бердим, кат бердим да, тиги. Разъяснение деп коет, бизде толкование деп коет да. То есть соттун 3 чыгарган, 3 жогорку соттун чечимин 3 сот чыгарган. Ошону деген бизге деген туура кылып талкуулап бериле. Себеби дегенде доверенность жокко чыкса, калгандары эмне үчүн күчүндө калып атат. Не деген жооп келди жиге? Пока жооп жок. А негизи ушундай кабыл алды, бирок жооп жок. Мүмкүнбү негизи эч нерсе негиз жок эле выселять чыгарып салган? Ишеним кат жок болгондон кийин негиз жок да демек. Ну, конечно, негиз жок да. Башында булар деген ал ишеним кат боюнча деген мындай аркасына эч ким түшкөн эмес да. Ишеним катты негизи башында эле жазышкан. А соттор деген Жаркеева, кийинки деген Горсуттан деле бар тең эле ал ишеним катка эч ким көңүл бурган эмес. А жогорку сот көңүл буруп туруп ишеним катты жокко чыгарып атпайбы? Жогорку сот. А бирок выселение калып атат. То есть частично деп биринчи инстанциянын соттун эмесин чечимин частично коюп коюп атат да, күчүндө калтырып коюп атат. Тиги выселение калып атат.
выселение үйдөн чыгаруу жөнүндө. Анан эме калып атат, жанагы договор купли-продажи деп коет. Мисалы үчүн энеси менен Мурзалиева экөөнүн ортосундагы келишимди баласына Сабитовка кетирип коюп атат, энеси баласына. И все, ошол боюнча эле келет да, баласы энесине болуп анан улам айтып атпаймынбы, улам бир кишиге өткөрүп коюшат буларчы аягында, чтобы ишин изин жашырыш үчүн. А бүгүнкү күндө мен мисалы үчүн айтар элем, жана доверенность жокко чыккандан кийин калгандардын баары тең эле мыйзамсыз. Биз айтып жаткан даректеги үй негизи документ боюнча Күчүкова деген жаранга таандык болгонун Күчүкованын ишенимдүү өкүлү айтууда. Күчүкова 1993-жылы Назгүл айымга убактылуу жашап туруу үчүн бергенин билдирди. Мен Жейналиев Марат Соонбековичтин Күчүкова менен Борончуга Назгүлдүн мыйзамдуу өкүлү болом. Менин булардын ишине катышканыма 1 ай болду. Негизинен бул тамда жер дагы Күчүковага 94-жылы бөлүнгөн. Свердловский акимат тарабынан бүт документтери бар. Мындайча айтканда кызыл китеби бар да. Бул болсо өзүнүн классташы Жылдыздын сиңдиси Назгүл Борончуевага берет. Күчүкова 93-жылы берет. Киргиле, Беременкада жашай бергиле, чоң үйдө мен култап коем, канча жашасаңар ошончо жашагыла. Мен өзүмдүн оокатымды кылып Россияга кетеби ушундай эметет да. Анан эле 10-жылы бул Борончуга Назгүл ушул тамда жашап жүрүп эле базардан Мурзалиева деген аял менен таанышат. Ал бирөөгө карыз болот. Ал болсо муну алдап ушул үйдү пока барымтага коюп туралы деп коюп, анан кийин эле бул да түшүнбөстүк кылганбы, документти мен жазып берем деп эле анан кийин ошол Мурзалиева орто түшүп акиматтан, Свердловский акиматтан 2010-жылы 2003-жылкы арткы жыл менен документтерин жазатып, то есть токтом жазатып, негизги үйдүн ээси Күчүкованын болсо жерден отказ кылды деп, ал отказ кылгандан кийин экинчи үй ээси болуш керек Борончуга деп, бир квартиранкада убактылуу жашаган адам. Ушуга ошондой кылып, анан бул билбестиктен доверенность берип сатыла баштайт. Эми алдамчыларды билесиздер да. Биринчи ээси билип калбасын деп экинчи кишиге сатат, экинчи, үчүнчү кишиге сатат. Могу үчүнчүсү ак башчылык киши экен. Анан эми негизинен айтканда бул боюнча Күчүкованын үй ээси экенин эч ким билбей, жогорку соттон тең процесс бүтүп калат. Анан кийин мага кайрылганы баардыгы бүтүп калгандан кийин кайрылат. Мен материалдарды окусам, негизги үй ээси Күчүкова, Күчүкованын мен өкүлү болом. Азыр милицияга жазылды, прокуратурага жазылды, как көзөмөл иретинде МВДга чейин жаздык, министрге чейин, УВДга да жаздык. Шыгылы 1 ай болду. 1 айдан бери 3-4төн заявление жазып идим. Бүгүн звонить этсем, азыр УВДда ушу материалдардын баардыгы алынып кетти деп тергөөчү звонить этти да. Эми ошону менен болуп турабыз. Болбосо биз эми мыйзам ченеминде бул Күчүкованын талабына чечилиш керек да. Эми мунун убактысы өтүп кеткен, уголовный преследование деп коет да. Жоопкерчилик боюнча. Бирок ошону болгон эмени кабыл алып орган мыйзамдын чегинде өздөрүнүн жоопторун бериш керек да. Жоопторун бериш керек. Кандай жоопторун берет? Мен эми мурун өзүм дагы тергөөчү болуп иштеп жүргөндүктөн бул иш боюнча иш козголуш керек. Бул болгон окуя боюнча баардыгы ыкчам тергелиш керек. Ким күнөөсү, анан убактысы мөөнөт өткөнүнө байланыштуу кайта кыскартыш керек. Же бул тергөөдөн кыскартылат, же сотко жиберет. Сотто дагы каралып, толук угуп тараптарды, анан убактысына өтүп кеткенине байланыштуу кыскартылат. Ошо күн чыгат ошол. Ушундай биз ушуну күтүп отурабыз. Алдыда кандай аракеттериңиз бар? Аракеттерибиз эми муну негизинен уголовный иш жагынан боюнча раймилиция караш керек. УПКнын негизинде ошого жазылды заявление. Ага прокурор надзор кылат. Бул тергөө иштерин кандай жүргүзүп атат. Прокуратурага да порядка надзору жазып койдук.
УВДга да жазып койдук, ведомство контроль деген болот. МВДга да жазып койдук, ведомственный контроль болот деп. Эми прокуратураны күтүп турам, 3 арыз жазылды. 3-сүнө жыйынтык чыкпаса, Гор прокуратурага жазылат. Андан кийин генеральный прокуратура, башкы прокуратура жазылат дегенде, 3 жолу жазылмаса, булар кайта жазылган эмелерди булар карабайт жогорку инстанциялар. Ошон үчүн 3төн арызды өтүш керек да. Эми буюрса, мүмкүн болсо ушул закон ченемде эле жыйынтык чыгарып береби деп мен райондук прокуратурага өтө ишенип турабыз. Ошол. Ал эми биз урматтуу көрүүчүлөр буга чейинки берүүбүздө Гүлнур аттуу айымдын аты аталган. Ал айымга дагы байланышканбыз. Ал дагы бүгүн ушул жерге келүүнү бизге уадалаган. Биз байланышка чыктык. Азыр дагы байланышка чыгабыз буюрса. Эмнеге келген жок. Ошону тактайбыз. Алло. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Гүлнур эже кандайсыз? Жакшы, шүгүр, алхамдулилла. Жакшы. Неме Биз сиз менен сүйлөштүк элек. Жок, бүгүнкүгөнү билбейм. Белки директор бала айтканда мен айткам, аяка мен бара албайм, тууган уктар көрүп атасыз, мен кандай жаманаттуу кылып талап бар эметет да. Ана мен Назгүлгө айттым. Мен адвокаттарга, беркилерге акча төлөгөн, мен өзүмдү жамандаш үчүн төлөдүм беле депчи. Анан берки бала директоруңуз айтты го, свободный микрофон беребиз деп. Мен болгон чындыкты мен билем дедим. Бирде я тоже потерпевшая, мен деле жабыркалып отурам. Тиги алган кишилерди айтпай эле жалаң эле менин атымды айтыпчы. Гүлнур эже, биз сиз менен сүйлөшкөндө айтпадык белек, ошол келечек коомчулар адвокатыңыз менен сүйлөшүп келиңиз деп. Биз мына келдик ошол жерге. Адвокат бош эмес экен, адвокат айтты сизге ошо тиги жанагы офисиңизге өтүп ошол жактан сүйлөшмөй болдук да. Ошо өзүңөргө чалып өтөбүз. Аны сиз бизге эскертип, байланышып айтып койсоңуз болмок экен да. Биз азыр келдик, бу келечек коомчулар ошол үйүндө турабыз. 50-үйдөчү. Кеткенде мен кайсы күн экен унутуп калдым. Мен кандай оорудум билбейсиз. Мен ооруп калдым, кечээ капельница алдым. Анан бул эсимден деле чыгып кетти. Эртең менен Назгүл чалып айтып атты. Анан кайра ошону уккандай сиздерге 2 жолу директоруңузга да чалдым, сизге да чалсам алган жоксуз. Эжеке, мага сиздин чалууңуз түшкөн жок биринчиден. Мен скриншот кылып койдум. Сизге чалдым. 3 жолу чалдым. Карасаңыз. Директорго чалган болсоңуз. Анан азыр сизден мага маяк келди. Анан карасам пропущен түшүп калды. А так я скриншот сделала. Сизге 3 жолу чалдым. 3 жолу чалганыңыз мага келген жок эжеке анда. Билбейм анда, билбейм 3 жолу чалдым да. Башка бирөөгө чалып алган окшойсуң анда. Бүгүн тарта берип, анан жок, именно сизге. Да сүрөтүңүз менен кошо чыкты го, аттын үстүндө турган. Мындай кылчы, Гүлнур эже. Сиз мен өтөм, болгон чындыкты айтам. Жок, чындыгыңызды ушул жерге келип айтсаңыз болмок да. Бул жерде кошуналар, адвокаттар баары келген, мисалы. Ошол жаңы жабырлануучулардын баары келген. Биз сиз менен сүйлөшкөндө эле ушул жерден айтам дегенсиз. Адвокат мен жолуктур десем да жолуктурбай, кагаздарды бериңиз десем бербей. Мен эчтеке колумда жок, арстан албай калдым. Анан азыр барганда сиз өзүңүз менин ордума коюп көрүңүзчү. Ата-энеси келип мени каралап атышат. Анан азыр мага жакшы сүйлөмөк беле. Бу жерде чындык жок эч кандай. Бир дали жанагы ким эле Венера, Улан, да үйдү өзүнө менчик кылып алып алган Турдалиевалардын аты айтылбай элечи. Сиз Гүлнур эже айтсаңыз, сиз кайсы жыпараны айтасыз? Ким ал? Кайсы жыпара? Видите, вот вы не знаете. Жыпара деген бир келин менин залогум алган, сиңдим залогун, анан да бир залог болсо сүйлөшпек тур дегенди менин күнөөм Тошто барып тааныштырып, анан өз кызыкчылыгы болгон, жана кызыл китеп жазап берсе акчабыз жок болуп атат, анда макул коюп берип туралы деп. Эми чоң эле кишилер өз бетинче сүйлөштүрдүм. Анан кийин тиги Ерназарова койгон 1-2 айын процент төлөдү, андан төлөй албай бүт азап менде калды. Мен ошо сиз үйдүн документин кандай жерде жасаткансыз? Ким аркылуу жасаттыңыз? Неге жасаттыңыз? Эч ким жасаткан эмес. Госрегистрге постановлениянын негизинде госрегистрде эми баштары 2 эмес да. Эл катары тапшырып
ошого госрегистрге тапшырдык, кызыл китеп чыкты, өздөрү барды, нотариустан мен эми анын чоң эле кишинин ручканы карматып бу жерге кол коесуң деп мен ручканы карматып кол койдурган жокмун да. Жебеген акчама самсыз төлөп, адвокаттарына жардам берип, квартирасына жардам берип, мына кечээ эле менден акча сурап аткан. Получается, мен жамандаш үчүн ошолорду берип атырмын да. Бул туура эмес да. Биргелешели, наоборот, тетилерге арыз жазалы. Эжеке, бир суроо да. Эжеке. Бир суроо да. Сиз үйдүн документин не максатта алдыңыз эле? Жасатам деп. Мен алган эмесмин. Да бир рет айтайын. Мен ал үйдүн документин алган жокмун. Ошол жерде алды деп атат. Жолдошу кезилген, ошого келип сурады деп атат. Мен алардын документин алган жокмун. Мен болгону тааныштырдым Эрназарова менен Назгүлдү. Назгүлдүн кызыкчылыгы бар болчу, мейли бир айга коюп берип турайын, кызыл китебин жазатып берсе, ошо госрегистрге төлөгөнгө акчам жок деп. Анан тияктан дагы канча акча берди билбейм, ошо акча берген өздөрү барып нотариуска кирип кол коюп чыкты. Венера дегенди Эрназаров өзү тапкан. Мен акча бергендерди тапкан да эмесмин. Мен тааныбайм да аларды. Анан бир ай 2 айын төлөдү. Bir ay өттү төлөдү, чыгарасыңбы десем, 2-нчи айда чыгарам деди. Ладно, ошо эмеден эметейинчи мен. Макул, сиз бизге байланышыңыз эжеке. Мына мурдук эфирде ошо Гүлнара деген айымдын аты аталган, Гүлнөр. Биз азыр байланыштык, өзүңүз да угуп турдуңуз. Ушул анын айтуусу боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Саламатсыздарбы? Мунун айтуусу боюнча бүт баары туура эмес. Баардыгы туура эмес, жалган маалыматтын баарын айтып атат. Туура ак ишти жасаса, ушул жерге келмек, уялбай намаз окуйт. Намаз окуп алып ушул иштин баарын кылып атат. Мынакей толтура, мындай распискалары толтура. Эмне үчүн анда ал бул ишти кылбаса, эмнеге ушундай распискаларды жазат? Раматылык энесинин да распискасы бар. Апристерге, мошенниктерге кошулуп алып, ушундай калпычы болуп кетти кызым, кошулба десем укпайт, болбойт деп, энеси да азабын тартып үйүнө чейин барып жүргөнбүз. Мына нотариуска барып, ушу неме кыларда, бизден документти сураганда, жазатарда, мына нотариуска барып, мондай обязательствону алып берген. Анан эже эмнеге үйдү коюп атам деп алып бербей истесек, андай болбойт экен, мондай эле кылып алып берет экен деген. Бул жерден деген бүт калп айтып атат. Назгүл өзү барып жазаткан дейт. Биз акчага муктаж эмес болчубуз. Мына кошунанын баары карап турат. Жакшынакай эл ортосу болуп, могу жерде жакшынакай күлүп жайнап, бала бакырабыз менен жашап жүргөнбүз. Акчага муктаж эмес болчубуз. Документ жасашта кыйын болчу мурун, чындыгында анан келип жүрдү. Таанышым бар $300 бат эле жазата коем деп, анан жолдошум экөөбүз мейлем документ жазалып калсын деген жакшы ой менен бергенбиз. Бүт бардыгын жалган айтып жатат. Мынакей мурунку биринчи частьты тартканда дагы сен эмне тартасың деп мен баарын жаздырып алдым. Ыйлап муну өлем коомго уят кылдың деп, мына бүт кандай жол менен алдыртып салды. Бул аялга кимдин алы жетет? Мына эч кимдин алы жетпей атат. Адвокат жалдадык, мынакей эч жер карабай бүт отказ болуп жатат. Эжеке, Жипара деген айымды айтып атпайбы, ал тааныйт депчи. Жипара айымды тааныйсызбы? Жипараны тааныбайм. Биринчи өзү келген, анан кийин эле Жипарасы пайда болуп калды. Жипарасын мен чындыгында тааныбайм. Мына Кудай карап турат. Кийин эле Жипарасы пайда болду. Нотариуска алып барганда Венера деген ошол бирөөлөрдөн процент алып барып, ошо өзүбүздүн нотариус ошол жактан берет постоянно деп ошол жака алып барды. Бул жерден мен эч кимисин тааныбайм, бир гана Мырзалиева Гүлнөрдү күйөөсүн тааныйм. Күйөөсүнө да чалсак бере бергиле деген. Күйөөсүнүн макулдугу менен бергенбиз. Автандил мырза, буга чейинки берүүбүздө ошо сиз паспортуңузда паспортто келечек конушу 12-көчө 53-үчү үйдөн алганмын, ошол жерден каттоого турганмын деп айткансыз. Ал эми биз ушул келечек 53-үчү үй 12-көчөгө келип турасыздар. Бул ошол учурдагы номер, 53-үчү. Бул номерди өзүбүз тапканбыз. Сиздер таккан бойдон азыр? Ошол бойдон дарбаза бар да ошол боюнча. Просто үйүбүздү эле талкалап, жок кылып таштап, жаңыдан фундамент куюп, үй салалы деген ойдо фундамент куюп коюшуптур. Анан кандай түшүнсөк болот, мамлекет бул келечек конушу 53-үчү үй болуп турса, госрегистр ошондой мамлекеттик ишканаларга барып туруп, переделка кылып, 59-га өзгөртүп койгонун кандай түшүнсөт, бул эң туура эмес иш да бул. Бул туура эмес да, 53-үчү үйдү кантип өзгөртүп коюшат? Кайсы беттери менен өзгөртүп беришти ошо мамлекет органдарычы, кызматкерлери. Бул туура эмес да.
Буга чейин биз өзүңүз да угуп турдуңуз. Мырзалиева Гүлнур айым менен байланыштык, сүйлөштүк. Ал алда бирөөгө алданып калганын айтып атат да. Бул боюнча сиз кандай айтасыз? Жок, бул аферист катын мунун мен билишимче мунун бир командасы бар да, командасы менен чогуу иштешет, законду жакшы билишет. Булар аферисттик жол менен, сот аткаруучулары менен, милицияда иштеген органдары менен, ушундай гос жумушта иштегендер менен өтө тыгыз байланышта, жакшы чоң-чоң мындай креслодо, должностьта отурган тааныштары бар, сөздүн ачыгы. Ошолорго бардыгына акча берип, чайын алып берип, бензин куюп берип, 20 миң, 50 миңден, 100 миңден берип, долларлап, сом менен крупный акчаларды берип отуруп, мына бардыгын колго алып алган, бардыгы менен связанный мамилеси жакшы, сөздүн ачыгы. Бул үйдүн чоо жайы до конца изилдеп келгенде тарыхы бул үйдүн дегенде кагазда илгерки документтердин бардыгы Күчүкова деген атында жазылып жүрбөйбү? Эмне үчүн кандай себептер менен өткөзүп берип коет, башка адамга оформить этчи, эмнеге апасына кантип оформить этип берип коет? Анан гос регистрде гос жумушта иштегендерге да кайрылып кетет эле, мындай өзүңөрдүн жумушуңарды так жана жакшы аткарсаңар жакшы болот эле, мындай тапкан акчаңарды, айлыгыңарды ак эмгек мындай адал жол менен тапсаңар жакшы болот эле да, ошол буйруйт эле. Урматтуу Садыр Жапаровго канча Кыдыр Саидовичке кайрылып кетет элем. Шунун туура жагынан чечип берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бул жерде аты аталган Гүлнур айымга да кайрылганбыз. Бирок ал ооруп жатканын айтып, биздин редакцияга жактоочу менен кат аркылуу кайрыларын айткан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин анын катынан кабар жок. Албетте биз Гүлнур айымга микрофон сунууга дайым даярбыз. Эртең бизге келип интервью бериңиз, же биз сиз айткан жерге баралы? Макул, мен эме адвокаты менен сүйлөшүп, катта бермекпиз да сиздерге. Ошону даярдап алып барып, жок. Убакытта мен сизге чалам, барып айтып берем мен. Дагы бир жагдай. Бизге өзүн Жаныбек деп тааныштырган жаран байланыштан. Анда ал келечек конушундагы 12-көчөдө жайгашкан 59-үйдүн ээси экенин айтып кайрылды. Үйүңүз тарткан жокпуз? Баягы журналисттин каалагандай тапты берсең болот да. Биз сиздин үйүңүздү тарткан жокпуз. Болду, мен элдин айтканын угуп атам, сен азыр сен журналистсиң, сүйлөй бер каалаганыңдай. Видеоңду чыксын көрөлү. Анан ошондо. Хорошо. Хорошо. Азыр эл сөзүн угуп атабыз, видеоң чыксын анан көрөлү. Элдин сөзүн угасыз. Эл туура эмес айткандар. Видеоңго башкадардыр. Сиз элдин сөзүнө таянып биз андай күнөөлөңүз байка. Биз сиздин үйүңүздү тарткан жокпуз. Биз келечек конушундагы 12-көчөдөгү 53-үйдү тартканбыз. Сиздин үйүңүз 59 болсо, 59го биз барып тарткан жокпуз. Ошончу мен сага да эч нерсе сүйлөп, эч нерсе айтып элекмин. Видеоң чыксын деп атам. Видеоңду көрөлү. Урматтуу достор, биз келечек конушундагы 12-көчөдөгү 53-үй боюнча жарандардын кайрылуусу боюнча тартканбыз. Андан ошол даректе 53-үй деп жазылып турат. Бирок өзүн Жаныбек деп тааныштырган жаран бизге кайрылып, ал менин үйүм, эмнеге тартып атасыңар, менин уруксатым жок, ал үйдүн дареги жылып кеткен, 59-чу дарек болуп калган деп айтып атат. Биз бирок 53-үйдү тартканбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр уктуңуздар, бул окуя кандайча орун алган, жактоочулардын, кошуналардын баарын пикирин өзүңүздөр уктуңуздар. Эми бул боюнча адвокаттар ошол кайра ишти кароого жиберишкен, бир топ мекемелерге арыз жазышкан. Албетте бул иш адилеттүү каралып, мыйзамдуу бир чечим чыгат деген ишеничтебиз.